Assalamu alaikum мекендештер, амансыздарбы? Өткөндө бир кыска видео киргиздим эле, автокүрөрдө иштеп атам, эмдеки седада деп. Ошодон да бир видео киргизип коеюн деп азыр тартып жатам. Бул менин эң жогорку, кандай десем, эң көп чыккан сумма иштеген күн, эң көп иштеген күн. Кече 15 мартта 14 заказ кылганмын. 14 заказда ресторандан клиентке чейин эле, ресторандан клиентке чейин 129 километр жүрүптүн да. Бул только ресторандан эмеге чейинки, клиентке чейинки. А клиенттен кайра обратно ресторанга чейинкилер алар эсептелбейт. Ошол 129 километрге 5191 рубль төлөптүр да. Андан кийин 210 рубль компенсация. Бул ресторандан канча дагы алыста жүрсөң, заказ түшүп калса ошо келгениңе төлөп берет. 25-40 ушундайдан төлөп отуруп 210 болот да ошол. Если ресторанын жанында турган болсоң, заказ түшсөң да төлөбөйт бул. Анан 14 заказ кылыпмын. 14 заказга 1375 рубль төлөгөн. 1575 рубль. Бир жерде ресторанга кечүүгүлөр болуптур, 31 минута. Ага 55 рубль сыймайт деп калган. Кайра бирөө 50 рубль чай пул которгон, 50 эмес, 49 рубль. Чай пул которуптур, ошо менен общий биригип 6826 рубль төлөнүптүр. Бунун 800-ün бензинге чыгарып кое беребиз. Негизи бензинге 500 рубль кетет. 800 рубль чыгарып кое беребиз, эми маржаны тоголок кылыпчы. 6000 рубль таза заработка. Bunun içinden Яндекс комиссия албайт, бул чисто өзүң тазасы, грязный деп коюшат го, баягы таксиде иштегендер. Андай эмес, бул таксиде эмес. Ошо достор, машинаңыздар болсо кирип иштеп калыңыздар, пока иш болуп атат. Кийин күрөрлөр көбөйүп кеткенден кийин же болбосо дагы нелер өзгөрүүлөр кирип кетет, ал белгисиз. Машина кандай болуш керек деп өткөндө бирөккө комментарий жазган экен. Машина кандай болушту айырмасы жок. Главный 4 баллону болсо болду. 4 баллон айланып турса болду. Матизби, Жигули, иномаркабы, минивенби, любой боло берет. Бул жерде орустар иштеп жүрөт, таксиде иштей турган машиналар менен иштеп жүрөт. Минивен бар, бирөө өзүнүн кандай машинасы болсо ошо менен иштеп атат да. Ауди менен иштегендер бар, минивен машиналар бар, булар иштегендер бар. Каласаңыз мопед алып алып иштесеңиз дагы болот. Если мопедти управлять эте алсаңыз, мындай жолдо көп машиналар арасында өзүңүзгө ишенсеңиз, андан мопед алып алып иштесеңиз дагы. Мындай болуп. Эндеки седа. Пешком иштесеңиз болот, бирок пешком кыйналып калат, иштей албайсыз. Эми өзүңүздүн ыктыярыңызга карайсыз да. Мисалы, Яндекстерге айырма жок. Алар ишке алып атканда машинаң барбы деп сурайт, болду, праваңды көрсөтөсүз, болду. Машинаңдын документин алып кел, бунун жылы канча, не болгон машина деп сурабайт алар. Ишке кирип алып, мопед менен иштесеңиз болот, машина менен иштесеңиз болот, пешком иштесеңиз болот, бирок пешком точно иштей албайсыз, кыйналасыз. Автобус менен ташысаңыз болот, ошондой эле. Иштеш ал өзүңүздүн ыктыярыңыз. Каалаганда иштей бересиз. Мына ошондой достор. Любой машина менен иштесеңиздер боло берет. Машинаңыздар главный жүрүп турса болду. Машинасы бар, бирок жумушу жок. Же болбосо машинасы бар, өздөрү башка пешком велосипед менен доставка кылып жүргөн тааныштарыңыздар болсо кабарлап коюңуздар. Яндекске автокүрөр болуп кирип алсын, пока иш жакшы. Жана видеого лайктан басып, каналды колдоп коюңуздар. Группаларга жөнөтүп тааныштарыңыздар менен бөлүшүп коюңуздар. Каналга катталыңыздар. Биз дагы да болсо жакшы видеолор болсо киргизип турабыз. Сиздер бул видеону көрүп эле күнүнө 5000-6000ден иштесе болот экен деген ойдо калбаңыздар.
Бул мен эң жакшы кылган заказдарым болгон. Мен азыр буга чейинки да 1-2 отчетту көрсөтүп коеюн. Бул отчеттор мынанда чыккан 61 километр жүргөнмүн. 10 заказ кылганмын. 10 заказга 3550 euro төлөгөн. Bundan sırtkары дагы бир отчет көрсөтүп коеюн. Бул жерде болсо 51 километр жүрүпмүн. 51 километр жүрүпмүн. 9 заказ кылгам. 9 заказга 3155 рубль төлөгөн. Мына ушундай күндөр да болуп калат. Бирок эң аз кылганым 3000 болот. 3000 минималка. 5-6 заказ, 4-5 заказ, же болсо 7-8 заказ кылып калсаң 3000 төлөп берет. 3000ден кем төлөбөйт. Заказ болбой калды дегенде 3000 болот. Болбосо ушундай 4000, 5000, канча-мынча 6000ден чыгып турат. Бул эми мен общий пробег канча жүргөнүн билбейм. Себеби мен караган эмесмин. Иш баштаганда канча эле, кийин бүткөндө канча экен. Бул болгон ресторандан клиентке чейинки километр жүргөн 129 километр жүрүптүр. Ошондой достор, видео лайктан басып, каналга катталып коюңуздар. Жана видеону бөлүшүп коюңуздар, группаларга жөнөтүп коюңуздар. Көңүл буруп видеону көрүп коюңуздарга чоң рахмат. Биз дагы да болсо жакшыраак чоң суммада иш заказдар болуп калса дагы киргизип турабыз. Эми күндө эле видео тартып киргизе бергенин деле кажети жок. Себеби бул болгону курьер эле доставка эле кылабыз. Анча-мынча ушундай жакшы заказдар болгондо тартып киргизип турабыз. Видеодон лайктан басып, каналга катталып коюңуздар. Саламатта болуңуздар.